Жөнөкөй математиканы көрүп кетели, өзгөчө инвестициялык проектлерде мына жөнөкөй математиканы көрүп кетели. Бул жерде киши 1000 сомдон салды дейли. Инвестициялык компаниялар бар ар кандай. Сиз салсаңыз 30% айына же жылына кошулат деп айтышат. Мына 100 киши 1000 сомдон кошту дейли. Эми бул мындай компаниялар бар. Ошондуктан мен орточо мисал катары алдым. Эми ошондо 100 000 сом компанияга түштү. Карыз. Компания качандыр бир ошол адамдарга кайтарып бериш керек туурабы? Ал адамдар киргизгенден акчасын чыгарып алгысы келет да, себеби алар колуна товар алган жок. Эми 30% айына адам чакырбастан пайда көрөсүң деп убада берди. Билбейбиз эмнеден жасады, жасап атат ал акчаны билбейбиз. Ошондо 1000 сомдун 30% деген бул 300 сом да. 300 сомдо мына 100 кишиге төлөш керек экен. Көбөйтүп келсек 30 000 сом айына төлөп бериш керек экен компания. Демек, компания азыр 30 000 сом карыз бизге да, элге. 100 000 сом салган акчабызга карыз, 30 000 сом пайдасына карыз. 20% адам чакырып келгенибиз үчүн 20% төлөп беребиз деди. Демек 20 000 сом бизге карыз жалпы бардыгыбызга. Кошуп келсек 50 000, өзүбүздүн суммабыз менен 100 000, 150 000 сом бизге карыз болду. Эми албетте биздин артыбыздан киргенден адамдар акча киргизди. Аны мен мисалды жөнөкөйлөш үчүн алардын акчасын эсептебей турайын, эмесе башыңыз айланып кетет. Анан экинчи толкун башталат. Мына адамдар айталы, ошол адамдар акча түштү деп көбүнчө алар акчасын чыгарбайт. Чыгарса да чыгардым деп көрсөтүш үчүн чыгарышат. Анан адамдар ач көз эмеспи, туурабы? 30% айына түшүп турса, сиз эмнеге чыгарып аласыз? Сиз ошо акчаны кала берсин деп коесуз. Жоктон акча болуп атпайбы деп кызыгасыз. Иштей берсин дагы дейсиз. Көпчүлүк адамдар ушундай ач көз болот. Дагы киргизип, жада калса өзүнүн акчасы аз келгенсин дагы акча киргизишет. Анан киргизип атышат. Компания биринчи реклама роликтер тарта баштайт. Мына адамдар акча алат деп. Алгачкы пикирлер пайда болот. Мына мен чындап эле чыгардым деп видеолор тартылат. Ошондо реклама жүрө баштайт. Анан дагы адамдар дагы келе баштайт. Экинчи толкун. Адамдардын саны дагы да көбөйө баштайт. Анан биринчи киргендер дагы деле 30% айына алат. Экинчи айда алар башкаларды биз эсептөй эле жөнөкөйлөтүш үчүн да. 150 000 сом бизге карыз эле компания. Эми ошо 150 000 сомду биз чыгарбадык дейли. Ошол жерде турат дейли счетубузда. Эми компания ошол 30% дагы төлөш керек. 50 000 сом дагы карыз болду бизге процент түрүндө. Плюс мурунку 150 000 сомбуз. 200 000. Биз 100 000 киргиздик, компания бизге 200 000 карыз. Компания минуска кирди да чынында. Эгерде чындап төлөйм десе да, бирок анын максаты чындап төлөш эмес да, анын максаты биздин акчабызды алыш. Биз дагы көп адамдар чакырып келиш керек болот. Кимдир бирөө алат, бардыгы эле ала бербейт да. 80%, 90% албайт. Себеби мен дагы көбөйтүп алайын, андан кийин алам дешет да. Ач көздүк иштейт да анткени. Ошого расчет болгон. Анан 3-чү толкун келерде, же 3-чү толкун келгенде, же 4-чү толкун, же 5-чи толкун келгенде, көпчүлүк адам келгенде, бир убакта эле сайт жабылып калган болот. Неге? Оңдош керек. Ремонт, на обслуживание закрыто, жана башка приносим свои извинения дейт. Аны элди толкундануу башталат. Бир жума, 2 жума. Кеде ачат, кеде ачпайт. Кеде карасаңыз, кирсеңиз, сайт выставлен на продажу деп турат. Болду, ошол жерде жаңжал башталат экен. Сиздин акчаңыз күйүп кетти, элдин акчасы күйүп кетти. Өзгөчө чыгарып албаган болсоңуз. Анан көбүнчө айтат, опытный пирамидчиктер айтышат. Акчаны убагында чыгарып алгыла деп үйрөтөт да. Бирок ач көздүк бар иштейт да. Качан чыгарып алышты билбейсиз да, туурабы? Чыгарып алсак, бизнесибиз токтоп калат, элди чакырбай калабыз. Кой дагы акча табайын деп дагы адамдар чыгарбай жасай беришет. Өтө кыйтырлар балким чыгарып алган болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк адам чыгарып албайт экен да, көпчүлүк адам утуруп коет экен. Аны акыры аягы сиз ошол убакта чыгарып албаган болсоңуз, же чыгарып алсаңыз, адамдарыңыз чыгарып албаган болсо эмне болот? Эртең сиздин эшигиңизди такылдатып, адамдарыңыз келе баштайт. Мен акчамды бер. Чалуулар, ишиңизге келүүлөр, элдин астында уят болосуз. Көптөгөн адамдар аферист деген атты кое баштайт сизге. Бул эми в лучшем случае да. Жакшы учурда. Жаман учурда сизге органдар келе баштайт. Сот иши башталат. Сизди соттой баштайт. Түрмөгө турасыз. Же болбосо штраф. Же болбосо далилдей албасам, көп жыл бою сиздин артыңыз, сизди тынбай таскады дейт. Сиздин акчаңыз кетет. Аферист болдуңуз, мыйзам бузуучу болдуңуз. Же болбосо взятка берип кутулушуңуз керек болот, жана башка көптөгөн акча түшөсүз. Келиби бар ушунун баары сизге. Ишо канчалык адамдардын каргашасын уктуңуз. Ишиңиз жүрүшпөй калышы мүмкүн. Түрмөгө турсаңыз болду уже экинчи бир адамды чакырып көрүңүз, ишенбейт. Эми билген адамдар ишенбейт. Өзгөчө кичинекей шаарда жашасаңыз дароо элдин баары сизди аферист катары билишет. Ушул нерсе үчүн сиз ушул нерсени курушуңуздун кереги барбы? Бир жолу пайда көрүш үчүн. Анан биз көпчүлүгүнүн тагдырын билбейбиз, көпчүлүк мисалы үчүн ломбард иштеткенде адамдардын тагдырын бир кызыгып билип көрүңүз. 5 жылдан 10 жылдан тагдыры эмне болду? Арам акчанын дайым акыры арам болот жана жаман бүтөт экен да. Андыктан сиз буга окшогон схемаларга киришиңиздин кажети барбы же жокпу деген суроого өзүңүз жооп берип көрүңүз. Демек, жаштырылган финансылык пирамидалар биздин ач көздүк сезимибизди ойготот экен. Ойготуп, ошонун эсебинен биздин акчабызды киргиздирет экен. Жана бизди халявага чакырат экен. Акча кайдан келип атат? Кардар ким? Жазылбай туруп сатып алса болобу, болбойбу деген суроого көбүрөөк ойлонуп жооп берүүгө аракет кылыңыз. Мисалы, дагы бир сизге аргументтерден келтирип кетсем, мисалы жылына 150% пайда көрөт деп сизге убада берип атат, кимдир бирөө 100% бир жылда акчаң чыгат деп. Эгер чындап эле ошондой акчасы чыга турган жакшы прибыльдүү бизнес болсо, анда ал эмнеге банктан албайт? Банк 15%, 35% гана берет жылыначы. Ушундай да 35% да кредит алса болот. Эң максимум да.
Атак чет өлкөдө билебиз, чоң крупный сумма ала турган болсок, 8% берет, 5% да берет, 3% да берген банктар бар. Ошодон эле ала албай, бизден албай. Неге бизден алып атат ал? Ошондой эле чындап эле өтө прибыльдүү бизнес бар болсо, неге бизден алат? Макул, банкка залог коюш керек. Болду, залогу жок, же кредиттери көп дейли. Анда ал эмнеге банктан албаса, анда инвестор издебейт. Сен инвесторду издеш үчүн 2-3 ай убактысы кетет. Шаарларды кыдырып жүрбөйт. Сайт ачып отурбайт. Келет инвесторго проектин көрсөтөт, келишим түзөт, канчадыр бир жылга. Зато бизнесин ачып алат, же бизнесин чоңойтуп алат. Бүттү. 2-3 айда түйшүгү бүттү да, акча деген түйшүгү бүттү, бизнесин жасай берет. Бул арзан да, кыйла. Бирок алар эмнеге жылдар бою бизди ишке чакырып, бизди ушундай адамдарды чакыргыла, акча киргизгиле, биз 150% беребиз деп бизге көп процент бериш үчүн бизди кызыктырып, бизге еще адам чакырган үчүн еще процент төлөп берет. Эмне кереги бар аларга мунун баары? Андан көрө инвесторго барса 100% жылына десе, инвестор чындап ошондой акча түшчү жер болсо сүйүнүп эле берет. Даже мага 100-дүн кереги жок, мага жылына 70% чыгарып берсең да болот деп берген инвесторлор көп да, андай толтура. Неге аларга барышпайт? Андан көрө арзан жолду издеген ордуна бизге убактысын кетирет. Бизге атайын компания ачат, бизге атайын проектлер жазышат, бизге еще адам чакырып келген үчүн процент төлөйт. Еще айына же жылына акча төлөп берет. Аларга эмне кереги бар мунун баары деген суроого жооп берип көрүңүзчү. Жооп, мына жооп буга чейин чыгып калыптыр, кнопкам басылып калыптыр. Аларга акча кайтарыш керек болот. Же эгерде прибыльдүү эмес бизнес болсо, аларга далилдеш керек болот. Далилдебесе инвестор акча бербейт. Банкада далилдебесе же залогу жок болсо бербейт. Ал эми залогун койсо, алдаган болсо, залогун алдырып коет. Же инвесторду чындап эле алдап койгон болсо, инвестордун өтө күчтүү адвокаттары болот, юристтери болот. Ал аны сыгып, акчасын кайра алат. Же мүлкүн тартып алат. Эгерде ага чейин текшерет да турабы, несі бар, несин алсам болот, кокус болбой калса дейт. Анын баарын анализ кылат. Опытный инвестор. А сиз менен биз кантип соттошобуз ал менен? $1000 салып койдук. Ага менен барып соттошобуз десек, $1000 дагы ашып $5000 кетет. Эмне кереги бар? Кереги жок анын. $100 салган болсоңуз тем более. Бизге окшогондо толтура. 1000 киши $1000 салганда, мына $1,000,000. Болду, $1,000,000 алып алды. Бизди оңой эле алдап коет. Демек жоопунда экен, аларга төлөш керек болот. А бизге төлөбөй койсо боло берет. Биз лохпуз. Биз оңой лох болобуз да. Андыктан бизге окшогондор чакырат экен. Жөнөкөй орто жашаган адамдар. Лох болгуңуз келсе, пожалуйста, ошол адамдарга ишене бериңиз. Биткоин, OneCoin кете берет. Кандай проект болсо ишене бериңиз. Акчаңызды киргизе бериңиз, адамдарыңызды чакырыңыз, тааныштарыңызды чакырыңыз, барын күйгүздүрүңүз. Бул сиз үчүн сонун сабак болот. Мына окуялардын бири Kino Production деген компанияда биз убакта мен 2009-жылдары мен тармактык маркетингде бир аз иштеп, тажрыйбам бар болуп калган эле, бирок жаңы эле иштеп аткан элек. Анан финансылык пирамидалар менен бирок тармактык маркетингдин экөөнүн айырмасын жакшы түшүнүп калган кезибиз элек. Анан аферисттерди жакшы түшүнүп калган кезибиз элек да. Ошол убакта ушул бир проектке чакырып калды. Тааныштарыбыздын бири тармактык маркетингде мурун иштеген бир кыз чакырып калды. Анан макул, эми көңүл кыйбай эле барып кое беребиз дайым. Барып койдук ошол жерге. Карасак, Казакстандан келген лидер тармактык маркетингди жамандап атат, акча жок деп. Көптөгөн бизнестерди жамандап, мына азыркы учурда network маркетинг дегенде иштеш керек. Бул интернет аркылуу иштеш керек. Анан инвестиция жасаш керек. Тармактык маркетингде акча жок. Бул жакта акча көп деп бизге мактай баштады. Аны угуп атабыз, бир убакта айтты. Мына биздин проект жакында мына Ответ деген кинону тартып атат. Ответ деген кино ушул тармактык маркетингде иштеген күчтүү лидер миллионерлер жөнүндө тартылат. Ошол көптөгөн адамдарга тармактык маркетингдин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө видео чыгат деп убада айтышты да бизге. Ал ошол киного акча салып койгондор азыркы учурда. Кийин ал кино көпчүлүк адамдарга диск түрүндө сатылат. Ошол көптөгөн адамдар муну сатып алат. Өзүңөр билесиңер, тармактык маркетингде иштеген адамдар көп. Алар көптөгөн адамдарга ушул бизнеске чакырыш үчүн ушул дискти беришет. Ошондо көп дисктер сатылат. Ошондо бизге көп акча түшөт. Ошондон силерге процент түшөт. Силер ошол акчаңардын жардамы менен байып кетсеңер болот деп бизге убадаларын айтышты. Аны айтты. Дагы мүмкүнчүлүктөрдүн бири силерге окшогон лидерлер акча төлөп ошол киного дагы катышса болот. Эпизоддорунда крутой лидерлер акча берип катышып атышат деп бизде ушинтип убадаларын айтышты. А мен күлүп эле койдум, себеби анын аферист экени ушу түшүнүктүү болду да, көп сөздөрүнөн белгилүү болду. С другой стороны, жанагы эле суроого жооп ала албадым. Кандай суроо? Бул эгерде ошол кино чындап эле пайда берүүчү кино болсо, анда ал 1 жыл, 2 жыл убактысын кетирип, шаарларды кыдырып алар, ар кимден акча жыйнап, биз эми көп болсо эмне, көп болсо $100, $500 беретирбиз. Көп болсо $1000 беретирбиз. Биз $10,000 бере албайбыз да, бербейбиз дагы да. Андан көрө ал 5 инвесторго же 10 инвесторго барып акчасын алса, же кредит алса, ал тезирээк киносун тарткан убактысын кетирбей, 2 жыл акча чогултуп өмүрүн кетирбестен 1 ай чогултуп кой, 2 ай киноңду тарт, пайдаңды тезирээк көр. Туурабы? Ушундай да. Ал кинону тартыш үчүн 2 жыл акча жыйнап жиндиби ал? Эмне кереги бар? Бир кинону тартыш үчүн. Мен ойлойм, албетте эми ал сериал болсо көп акча керек болушу мүмкүн.
бир серияны тартыш үчүн анча акчанын көп кереги жок да. Ал тез эле акчаны жыйнап, тез эле кинону тартып, тез эле жасап атат. Мына Кыргызстанда канча кинолор чыгып атат, туурабы? Спонсорлорду таап эле ушул кинону тартып акча таап атышат. Тезирээк акчасын чыгарып атат. А бирок кино продакшн негедир элден акча жыйнаганы убактысын кетирип атат. Еще элден акча жыйнагандарга еще процент берип атат. Эмне кереги бар мындай тармакты түзүш үчүн, бир кино тартыш үчүн деген суроого албетте жакшы жооп алдым. Демек, булардын максаты кино тартуу эмес, булардын максаты акча жыйноо. Кино орто жолдо жөн эле шылтоо болуп атат деген жоопту ала алдым дагы. Орто жолдо ишенбедик. Анан ушуга окшогон күмөндөрүмдү айтсам, акча жок, маркетингде андамдай деди эле, акчаны көрсөтөйүнбү сага азыр, көрсөтөйүм деп, кошелектти көрсөтөйүм деп, семиз кошелек бар эле, көрсөтөйүм деп мындай чыгарып туруп кайра салып койдук. Тили кызык болуп калды. Анан жазылсаңчы, мындай акча бар да мындай деп өзүнүн компьютерден көрсөтө баштады. Күлүп макул иштей берди дедим. Анан эми ушундай көп болсо макул, тармактык маркетингде иштегендер акча киргизип атыптыр. Кана кимге тармактык маркетингде иштейсиңер деп карасам, эч бириси окшобойт да. Тармактык маркетинг бардыгы новичоктор, бул тармакты түшүнбөгөндөр да. Тармактык маркетингде иштегендер аны түшүнүп эле акчасын берген жок, киргизген да жок да. Аны ал айла жок ушинтип атат да. Эми опыту жок, жаңы келгендер жазылган болушу мүмкүн, бирок көп жылдан бери иштегендер жазылган жок. Анан арадан убакыт өттү, Ответ фильми чыкты мына. Ответ фильмди көрсө, кинопродакшнга тиешеси жок эле бир адам чыгарыптыр башка, Алексей Тележников деген Oriflame компаниясынын лидери. Жана ошол компанияда иштеген көптөгөн лидерлер чыгарыптыр. Алар эч кандай кинопродакшн деген фирма ачкан жок. Кийин мен интернетте сайтым бар эле, ошол сайтка ушул боюнча окуямды киргизип, Тележников сизге тиешеси барбы деп сурасам, нет, никакой, первый раз слышу деген да. Мына сизге жообу. Тележниковдун мен клиент болгом, ошол Ответти алып көргөм. Кымбат эле болгон эмес. Мына Ответти чыгарды. Чындап эле Ответ чыгып аткан мезгил экен, бирок акча жыйнап чыгарган эмес да. Мына биз айткандай эле өзү керектүү финансирование тауып, өзү акчасына чыгарды. Diamond Rewards'ун да жетекчилери арасында тааныштары көп эле. Ошол эжелердин бири бизге сунуш кылып калганда айттым, бул уголовное дело, бул финансылык пирамида. Анткени чындап эле бул сапфир анча турбайт, туурабы? Анан Зургойстерин даже ушунча турса дагы $600 көп акча эл үчүн. Бул акча үчүн адамдар 1 ай, 2 ай же 3 ай иштейт. Карызга батып кетиши мүмкүн. Өзүнүн акчасын акча табам деп киргизет, бирок билесиз, любой эле бизнесте бардык адамдар гүлдөп кете бербейт. Бардык эле адамдар иши жүрүшүп кете бербейт. Дароо тим более жүрүшпөйт. 1 жыл менет кылыш керек болот. 1 жылдан чыгышы мүмкүн. Ошого чыдабагандар көп. Чыдабагандар эртең $600 берип, $600 мага бер, менин Diamond же сапфир ташымды же бриллиантымды ал деп сунуш кылышат. Ошондо эмне кыласыңар? Силер азыр өтө көп адам жаздырып атасыңар. Анан бул ликвидный товар эмес. Ликвидный дегенибиз башка бирөөгө сатса эч ким албайт муну. Эгерде даже ошол бриллиант ошол акчага татыктуу болсо дагы албайт. Бриллианттын алуучулары аз эле, баалоочулар туурабы? Бай адамдар аз, алардын саны көп эмес. Ал эми силер жазгандардын саны өтө көп, дагы да жаздырып атасыңар. Эртең ушул недовольный адамдар көбөйгөндө, адамдарды жаздыра албай калгандар көбөйгөндө, жаңжал башталат. Ошондо заявалар башталат, уруш жаңжалар башталат, соттошуу иштер башталат. Бул уголовное дело, эртең мошенничество жана башка деп 3 адамды же 10 адамды алдапсыңар. Же болбосо кайтарып бергиле. Өзү мыйзам боюнча биз туура келбесе кайтарып беришибиз керек ушул товар десем, жаман көрдү мени. Уголовное дело бул боюнча мына антикризистин жетекчисин камап койду. Силерде ошондой болушу мүмкүн, мени жаман көрүшкөн. Азырга чейин кээ бир лидерлер таскат этип, лидерлер качып кеткендер болду. Кээ бир лидерлерди азырга чейин таскат этет. Далилдей албайт. Анткени бул жашыруун пирамида да. Замаскированный пирамида. Мына орто жолдо товар бар деген үчүн мошенник болбой калат да. Ал эми күчтүү адвокаттар болсо далилдеп бермегиле. Эми күчтүү бул жерде иштебей атат балким. Негизинен бирок ошол башында турган лидерлер эмнеде уткурушту? Биринчиден канчалаган убактылар кетти ошол разборкага. Канчалаган аты булганып калды. Аферист деген да атка конуп калды. Кээ бир адамдар аларды аферист дейт, кээ бир адамдар түшүнүп сыйлагандар бар. Эми ар кимдин тили көз алдында ар кандай репутация болуп калды ошол адамдар. Ошол адамдар уткурду деп ойлойм. С другой стороны, канчалык адамдар күйдү, каргашка калды. Ал адамдын иши жүрүшпөйбү айта албайм. Бирок негизинен жаман иш болуп калды орто жолдо. Кимдир бирөө акча тапса тапкандыр, бирок андай жол менен акча табыштын кереги жок деп эсептейм. Анткени билесиз, бул дүйнө ушундай бумеранг экен, бирөөгө жамандык кылсак бизге сөзсүз түрдө кайтат. Андан да чоң, снежный ком түрүндө чоң болуп кайтышы мүмкүн. Бизге кайтпаса балдарыбызга кайтышы мүмкүн. Андыктан андай иштин жасаштын кереги жок. Андан көрө элге чындап кызмат кылып отуруп, элге керектүү продукцияны жеткирип отуруп, акча табуу жолдору толтура. Ошол жол менен байыса болот, чындап менет кылып отуруп. Ал эми тез байыйм деген бул болгон өзүбүздү алдоо же бирөөдү алдоо экен. Мына ошолордун бири антикризис. Антикризис тармактык маркетингде иштеп жүргөн лидерлер ачкан компания. Мен ошол тааныштардын арасынан тааныштар аркылуу таанышып калгам, антикризистин проектин көрүп. Бул уголовное дело десем, көңүл бурушкан эмес. Азыркы учурда ошол бир жетекчиси чет өлкөгө качып кетти ошодон качыш үчүн. Экинчиси болсо анан крышасы бар үчүн сактанып калды, экинчиси болсо түрмөдө турат. Мына сизге финансылык пирамидаларга катышуу өзгөчө өтө берилип катышуу эмнеге алып келет көрүп атасыз.
эми бул түрмөгө отуруп калгандар. Ал эми канчалык адамдар мына достору менен же туугандары менен урушуп калды. Болор болбогур бир проекттин айынан болот да. Болор болбогур бир акчаны табам деп.